Арбаңыздар поликлиника медиасын сереп берүүсүндө эгемендикке келтирилген доонун кесепети кандай болот деген теманын алдында сөз кылабыз. Бизде мейманда коомдук ишмер Ашар козголушунун төрагасы Жумагазы Садыр уулу. Саламатсызбы? Бириндик партиясынын лидери Марат Аманкуловдун жакында айткандары боюнча коомчулукта талкууланып атат ошол. Марат Аманкулов мындай деп айткан экен да, 30 жылдык эгемендигибиз ойлонууга жана кайтууга мезгил жеткенин көрсөттү деп. Мына ушул айткандарды кандай комментарийлейт элеңиз? Булардын саясий ишмер катары биринчиден, экинчиден саясий уюм катары өзлөрүнүн алсыздыгын жана 30 жылдын ичинде боорун көтөрүп тура албаганын далили да. Biz teskерисинче 30 жылда кайра эгемендүүлүккө кандай кылып бекемдейбиз? Биздин улуттук идеологиябыз, дүйнө таанымыбыз кандай экенин түшүнүп, ошону калыптантып баратабыз. Анан бул айтылган кеп керек болсо бурдагы эле былтыр эле айтылган экен. Бул чыккынчылыкка барабар кеп деп айтсак болот. Masalan biz 89-жылы өзүбүздүн укугубуз үчүн күрөшүп атканыбызда жер алып үй салабыз деп. Ошондо силер СССР мамлекетине доо кетирип атасыңар деп бизди чакырбаган жерге чакырып, ушундай куугунтуктар башталды эле да. Ал эми бул кишилер бийликте тургандыктанбы, же башкаруучулардын сөзүндө болгондуктанбы, мына сайрандап кайра уялбастан кечирим сураанын ордуна кайра актанууга өтүштү да. Ошол эле кезде Марат Аманкулов ушул бул парламенттик шайлоо алдындагы чагым деп сыпаттаптыр да. Анан бул болсо ошол өзү эгемендикке доо кетирдим деп эле, бул болсо Алтай цивилизациясы жөнүндө сөз болгон деп айтыптыр да. Ошого кандай дейсиз? Эми анысы деле суу кечпеген актануу, анткени булар бараткан партия демек биздин эгемендүүлүгүбүздү садага чаап, Орусиянын ураанын, Евразия деген ураанды көтөрүп атканын өзү, демек ошо былтыркы айткан сөзү менен быйылкы жасап аткан партиянын уюмунун башчысы катары урааны менен өзүн өзү далилдеп отурат да. Ошол былтыркы сөзү мына андан да бекемделди. Керек болсо биз деген былтыр эгемендикке жетиштик десек, эми беребиз деген сөздү айтып аткандай болуп атпайбы? Актанууга мүмкүн эмес да. Коомчулук деле бекеринен тынчсызданган жок да. Демек ошол байланышты коомчулук сезип атат да. Туура сезип атат, менин оюмча. Туура сезип атат. Ошондуктан бул айыпталууга гана жеңил кечирим суроо эмес. Бул жоопкерчиликке тартылыш керек деп эсептейм мен. Ошо жерлерде дагы каршылык акциялары дагы болуп өтпөдүбү? Ооба. Ошолор каршылык акциясында болуп өттү. Ана мен мындай дер элем. Маселен, мынакей биз башталып атканда, эгемендүүлүк үчүн, азаттык үчүн күрөшүп, аракет кылып баштап атканда, башка улуттар негедир байкап, четте туруп, ушул кичине бир биздин мамлекеттин ош кыйышына кийлигишпейли деп турчу эле да. Мына көчөкү каршылыкта, Ала Той антындагы. Мен абдан өрөп күтүп кубанткан башка улуттун өкүлдөрү. Ошол эле биздин орустарыбыз, биздин эгемендиктү баалайлы, бул жерде биздин ата бабаларыбыздын сөөгү жатат деген. Керек болсо кыргыздык бул түшүнүк, дүйнө таанын түшүнүгү да. Биз деген сөөгү жаткан жерлерди ыйыктайбыз да, туурабы? Мына ошондой болуп айтылып атканын өзү керек үчөө экен, ушундай байкадым мен. Абдан кайра эгемендүүлүккө жетилип баратканыбызды. Чыгып да сүйлөшкөн турбайбы? Ооба, ошого жетилип баратканыбызды. Теги баягы мындайча айтканда эгемендүүлүгүбүз бекемделип калганын далили деп эсептейм да муну. Ушундай иштер. Ошол бул күндөрү ошол биздин президентибиз Сооронбай Жээнбеков 28-сентябрда Россиянын президенти Владимир Путин менен жолугуп, анан ошол жолуккандагы сөзүн Россиянын расмий Кремлдин сайты жазып чыкты да. Анда ал болсо бизде ушул эгемендүүлүгүбүзгө доо кетирген күчтөр активдешип кетти. Бул эки өлкөнүн ортосундагы мамилеге доо кетире тургандар бар экен дегендей айтып чыкты да. Ушул жагына кандай карайсыз? Ошол эле кезде Владимир Путин болсо мен башка мамлекеттердин ички ишине биз кийлигишпейбиз дегендей айтыптыр да. Биринчиден мен мындай карай элем да.
азыркы бийликке келгендер чындыгында эле биздин 30 жылдык тарыхыбыздан эч кандай сабак албай атышат да. Маселен мынакей, шайлоонун шайтан оюндары дейбизби, ушуларда бизди саясий курчуйт да. Мына биринчи Акаевдин президенттигинде өзүнүн үй бүлөсүн, керек болсо мыйзамды бузуп, балдарын, кызын ушундай түртүп, ошолорду өткөзүүгө аракет кылганда бул элди кыжырданткан да. Бардык үй бүлөсү менен, туугандары менен бийлик аралашып, анан баягы элдин чыдамын кетирген бул жанагы 60 тыйын болгон. Ар бир чалганда 60 тыйын. Мына эми мына азыркы бийлик мына өзлөрү беттирмарлык кылып элге шылтабасын. Эч кандай күч жок бу жерде. Азыркы бийлик жанагы форма 2 деген менен анан ошону 1,5 миллионго жеткизүү менен ошол чагымчылдыкты, ошол күчтөрдү өзлөрү жасап атат да. Путин баарын билип турат, баарын көрүп турат. Ошондо мен сени ички ишиңе килишпейм. Сага өз маселеңди өзүң чеч. Сен бир өлкөнүн башкарам деп келген адамсың дегендей белги берди, үн катты. Биздин коомчулук маселен ошол башка өлкөнүн маселен Путиндин ушул сөзүн мен колдоймун. Анткени биздин ички ишибиз эгер жанакындай болуп кайра эле элдин пикирин эске албай кол толгоп өзлөрүнүн жанагы бийликчи партияларды бийликке алып келип алып ушундай жана бузууларга барса жанагы форма 2 менен анда бизде дагы бир чоң өзгөрүүлөр, дагы бир чоң эмелер, кармаштар болуп кетиши мүмкүн да. Шайлоого бараткан партиялардын Евразиячыл деп уран салып атышат да, ушуну кандай деп түшүнсө болот, кандай чечимелесек болот? Кезегинде Гумилевдер көтөрүп чыккан, окумуштуулар көтөрүп чыккан, андан кийин саясий деңгээлде Назарбаев кийин көтөрүп ушуну чыккан. Анан атуулар түзүлүптү да. Евразиялык союз деп түзбөдүк биз, экономикалык союз деп. Туурабы? Бул өзү ашмалтайы чыгып калган идея. Бул бар, муну колдонуп атабыз. Анын керек болсо жаман жагын да көрүп атабыз, жакшы жагын да көрүп атабыз. Туура. Эми анын көтөрүп эмне кереги бар эле? Азыркы тапта, маселен азыр Биримдик партиясынын көтөрүп атканында бул жөн эле кадимки эле кошоматчылык. Ошонун бирөөнүн колтугуна кирип кетип, ошо чоң күч менен бул жерде бийликти сактап калуунун эле амалы. Бул өзү даана эле көрүнүп турат. Азыркы урандарычы Евразия биримдигинин аларга кереги жок. Аларга деген калыстык керек, акыйкаттык керек. Ошондуктан бул уран иштебейт өзү. Бул саясий чөйрөдө эле баш айлантуунун бир амалы да. Ушул эгемендик демекчи, ошо эгемендик алгандан кийин биз ошо биздеги жанагы эгемендик үчүн күрөшкөн улуу муундагы мисалы Жусуп Абдрахманов, Баялый Исакеев, Касым Тыныстанов ушулар жөнүндө биле баштадык. Ушулардын эмгегин мындан ары дагы даңазалап дагы кандай иштерди жүргүзүш керек? Ушундай зарылдыгы келип чыктыбы ушуларды даңазалоо? Азыркы үркүнүн алдындагы акыбал азыр Кыргызстаныбызда турат да. Кыргызстаныбыз үркүнүн алдында Манастын курама жыйып, журт кылып, анан күчүн бириктирип алып, душманды кууп чыккан. Бакай болсо муундардын байланышын эскерткен. Манас сен атаң Семетейге айткан, Сейтек айткан, муундарды бириктирген. Азаттыгыңарды көздүн карагенде сактагыла. Кошой бабабыз болсо Ала тоодон кетпей ордолук озипан аткарган. Каныкей энебиз болсо ар бир чоң иш-чарада долбоор жасап, долбоорлоп деп жазылып турат Манаста деле. Ошонун баарын ишке аткарган. Бирок карапайым эл ошондо ошолордун баарын көкүрөгүнө түйбөй, Манастын деми менен айтып көкүрөгү менен кабыл алып, аны ойлонбой туруп кабыл алып, анан жанакындай куралдуу күчтөргө каршы чыкканда, эми Кыргыздын азыр Улуткөй, Кыргыздын азаматтары партияларга бөлүнүп алдык. Ошондой бытыранды болуп турабыз да. Эми ошол үркүндүн сабагын өзүң жана эскертип кеткен Абдрахмановдор, Баялиевдер, жана Сыдыковдор, Абдыкерим, ошолор алыптыр. Окуй, үркүндүн эң негизги сабагы ушу турбайбы? Биз азаттыгыбызга күрөшүш керек турбайбы деп көрдүңүзбү? Эми бизде азыр партияларды бириктирчү бир ошондой болгон чоң ой жок болуп атат да. Мен ойлор элем, бул чоң ой шайлоолорду таштап, 2 ажообузду кууган, 1 ажообуз түрмөдө жаткан азыркы биздин коомдук
тутумубуз, системабыз жарабайт экен бизге. Биз санариптик элдик курултайга келиш керекпиз да. Мен ушул ойго бириксе деп ойлойм. Бул биздин азыркы саясий күчтөр. Илгеркиде ошо курултай жерлеринен шайланып келип, татыктуулар шайланып келип, анан бияктан ошо маселелердин баары чечсе. Азыркыда бөлүнүүчүлүк анткени азыркы биздин система ач көздүк менен өзүмчүлдүккө таянылган да. Демек бул изденген жок булар. Санарып деп коет өзүлөр ооз учунан. А бирок ошону деген накта элге иштетчидей, ошо биздин тутумду, мамлекетти, коомду оңочудай багытка бурса болот да. Азыр дүйнө, маселен, капитализм азыркы өнүгүү өзүн жоюп баратат. Азыр деген ач көздөрдүн, маселен, мынакей Трампка өңдөнгөн адамдардын, өзүмчүл, жекечил адамдардын бийлиги кетип баратат. Мына бул эле азыркы тажимитени алалы. Америка кубаттуубуз деген эмне болуп атат? Кичинекей Дания өзүнүн жана жармакташып, биздикиндей ашарлап, бирине жардам берүүнөн алар чыгып кетти. Ошо тажимитеден. Демек келечек, баары бир келечек боор тартууда болот экен баары бир. Адамдардын бири-бирине боор тартууда, уюмдардын бири-бирине боор тартууда, каралашууда. Биздин илгертен келаткан өз ара жардамдашуунун негизине өтмөйүнчө бүт дүйнө ошого баратат да. Жумагазы мырза, мына эгемендик үчүн күрөшкөндөрдүн катарында болдуңуз эле, ошол кезде жана Ашар козголушун уюштурдуңуз, Анан ошол кездердеги окуялардан бир эпизоддорду эстеп кетсеңиз. Ошо Ашар козголушу кантип башталды эле? Эми биз баягы өзүбүздүн Борбор шаарда ошондо расмий түрдө айтылчу, Борбордо 20% жетпейт улуттар. Улут биздин улутубуз 20% жетпейт. Анан баарыбыз эле ошонун какаарын тарттык. Бияка келгенден кийин батирлеп эле ошо ар кайсы жерде көчүп. Мен өзүм маселен бала чакала болуп калганда 8 жыл батирлеп жүрдүм да. Ушунун баары жеткенден кийин анан ансайым келди да. Эмне үчүн биздин борборубузда өзүбүз үйсүз калабыз? Мындай айтканда үйсүз. Сел-саяк болуп калдык да, ар кайсы. Анан ошондо бул жана кайра куруу деген жанданып калган. Биздин мамлекет белгисиз жумурият деп атанганбыз СССРда. Эч кандай кыймыл жок. Башкача айтсак былк этпеген өгүз болуп эле жатып калдык да. Ошондой сындай баштады. Анан ич кайнап, жаштык кез, күч бар. Аны бери чайпалдык. Маселен, шайлоочулар клубу дегенге бардым. Андан кийин элдик майдан түзмөй болду дейт. Алар Ак үйгө барып түзүлдү. Анан ага деле ичибиз чыкпайт. Ак үйдөгүлөр колго чапты. Андан кийин анан кайыптан акыл табылып дегендей, ушу март жаз февралдан кийин жер басып атыптыр деген чыкты да. Өзү 8 жылдан бери үйсүз жүрөм да. Анан ошондо басып алып дегенде бир кандайдыр бир ички бир дүргүп каны ойгонуп, кой, мен буларга сөз кошулам деп барып кошулдум да. Ошондо биз деген бүт Бишкектин тегерегин жер басып, анда Советтер Союзу күчтүү, ушунда аскер бөлүктөр эле бар эле, ал милицияларда аскерлер кирип, ушундай болгон эме ушунда кырдаал түзүлүп калды. Анан 3 ай митингиледик биз. 3 ай. Ошондо июндун толук кезинде бүт жумуриятыбыздын эң башкы биринчи катчысынан баштап ЖКнын төрагасы, министрлер кеңешинин төрагасы, баардык жазуучулар бар. Анан ушул 22 июнда азыр арча бешик болуп калды. А жерде эгин жайкалып турчу. Ошордо чечилген. Москва уруксат берди. Эми биз деген ушу 100 шарчыдан силерге 100 жер беребиз, анан үй салып аласыңар деп ошентип меткен баштаганбыз. Бирок ага чейин жанагы керектүү жанагы эмелер, мекемелер бизди кадимкидей эле силер Советтер Союзуна каршы чыгып атасыңар деп куугунтуктаган учурлар болгон да. Анан ойлондук да, ойлонгондон кийин иштей баштадык, жер алдык. Жер алып койгону менен үй салынып калбайт экен да. Туурабы? Андан ойлодук да, эмне үчүн биз деген ушундай калдык депчи. Анан ошондо көрсө, ошо үркүндүн какаары экен да. Ошо үркүндүн какаары бизге тоо ташка сүрүлүп калгандыктан биз шаарлашуу, урбанизациянын агымында болбой калгандыктан биз үйсүз калып турбуз да.
Ушундай жемес келип, анда биз кой, ата-бабаларыбыздын баягы кыргыздар өзлөрүбүздү ата-бабаларыбызга таазим кылалы деп анан 91-жылы 4-июндан Үрк күнү. жок, өмүр көчү деген жүрүштү жүргүздүк да. Ошондо биз эми ошондо мындай Советтер Союзу азаттык келе элек болчу. Бирок бирден бир эмебиз өзүбүз чында мына азыр моюн кылам, мен ишенбесем дагы бир урааныбыз бар болчу. Биздин максатыбыз азаттык деген. Ошону көтөргөнбүз. Мына азыр көптөр баркалбайт чындында. Анан ошо менен чыгып, анан биздин оюбуз мындай да. Ошо элибиз өзү ичинен бышып жетилсе, анан бизде деген ошол мамлекетке ошо күрөшсөк, чогулуп алып, анан бир жакшы мамлекетке жетет болушубуз керек деп ошентип анан өмүр көчү жөө жүрүшүн жасаганбыз да. Эми ошондо чындыгында өмүр көчү жөө жүрүшү Компартия да колдоп кетти да кийин. Элдин сүрүнөнчү. Биз баштагандан колдоп жерлерден анан уюштурушту да. Анан ошондо жакшы кабыланып, жакшы болуп, тамыр-жолу болуп, татынакай иш-чара болгон. Бул азаттыктын карылгачы деп эсептей элем да мен. Эмесин. Өмүр көчү жөө жүрүшүнчү. Үркүн боюнча китепте жазган турбайсыздарбы? Ооба, мынакей китепте жаздык. Бул 500 баракка жетет. Анан бирок биз деген 75 жылдыгын жаздык, 90 жылдыгын жаздык, анан 100 жылдыгын жаздык. Ушунун баарында ушу коомчулук, жөнөкөй адамдар, жигермандар, демилгечилер аралашты. 75 жылдыгын биз деген элибиздин эсине салдык. Ушундай окуя болгон. Биз ошого деген таазим этишибиз керек. 90 жылдыгында болсо кайра эле ушул коомдук уюмдар ашууларда калган сөөктөрдү барып жашырып келгенбиз. 100 жылдыгында болсо мамлекеттик деңгээлде жакшы иш-чара болду. Алар өткөздү. Мамлекеттик деңгээлдеги Атабейитке эстелик тургузду. Бирок ошончо дагы биз ал жетишсиз деп ойлойбуз. Ошол китепте да жаздык. Керек болсо ушул биздин узун тарыхыбызда ошону эскерткен бир тарыхый маданий бир ордо түзүлүш керек. Теге Түштүк дарбазасынын ар жагында керек болсо ошо 10 гектар жер турат. Ошону жөнөкөй эле азыркы бүгүнкү эс алуучу жайга айландырбай, бакка айландырбай, ошо жерге жанакы бир панорама деген болот, жайкалыш деп котордум мен ошону. Орустун Францияга каршы көтөрүлүшүн, анан Осман түрктөрүнүн өзүнүн азаттыгы үчүн болгон татынакай жайкалыштар жасап коет экен да, ошонун баарында турат. Маселен, мына бул китепте биз азыр карталарды да киргиздик. Мына хандар кайда болгон, кайсы ушунун баарын деген биз азыркы тапта ошонун баарын көрсөткөндөй болсок деп атам да, ошол тарыхыбызды. Ошого эс алганга барбай адамдар, керек болсо тарыхыбызды үйрөнүш керек. Жеке эле Үркүндү эмес, ага чейинки тетиги Эне Сайдан берки ошол жана Евразия деп атпайбы? Евразияны ошондо билинет да. Эне Сайдан баштап теги Венгер тарабына чейин жаткан да каганатыбыз. Ошонун баарын тартып көрсөтүшүбүз керек да. Ошондо деген биздин муундун, жаңы муундун сезими ойгонуп, аздектеп эгемендигибизди, аздекте эрбелек деген бир үмүт, тилек. Ошон үчүн күрөшүп жүрөбүз. Азыр да күрөшүп атабыз. Азыр да аракет кылып атабыз. Биз ошол жолдо болушубуз керек да. Эч качан моюнсунуп бирөөгө, багынып, бирөөнүн этегин кармап жашоо болбойт ал. Ал маңкурттун жашоосу, кулдун жашоосу. Биз ага жол бербейбиз. Ошондуктан элибиз көзү ачылып, ошондой ураандар менен бараткан күчтөрдү, саясий күчтөрдү чийип салыш керек деп эсептейм да мен эмеден. Шайлоодо, мына азыр келаткан шайлоодо. Алга ошондой жаза колдонуш керек, шайлоого. Шайлоодо чийип салсын адамдар. Ошо биримдик деген жакшынакай сөз менен жабынып алып, биздин биригимдигибизди ыдыратып, бирөөнө кул кылып берген саясий күчтү эмнеге шайлайм деп ушундай чечимге келиш керек да. Ал шайлоочулар анан борбордук шайлоо комиссиясы болобу, ушул биримдик партиясына, анан кийин Марат Аманкуловго ошондой кандай чара көрүшү керек? Мына азыр Арабандагы эки топ мушташа кетип алып салбадыбы? Муну да алып салыш керек. Муну алып салыш керек. Муну булардын колунда. Экинчиден биримдикти да керек болсо ушул сөз үчүн четтетиш керек. Жана форма 2 менен жана ушул сөз үчүн четтетсе негиз бар. Форма 2 ошол айрым эле партиялар өзлөрү колдонуп, шайлоочуларын көбөйтүш үчүн жасап атат деген да пикир айтып атышпайбы? Эң туура пикир. Биз көрүп, билип, далилдерди да көрүп атабыз.
Анын баарын деген БШК кабыл албай атат чындыгында кароосуна. Мына мен деле арасында жок, мен тааныштарым деле биз убада берип койдук эле деп атат. Ушундай тыйын алдык эле, анан баланча партия алар дагы кул экен. Тыйынын бериптир, бирок жакында кайында айтат экен да, кайсыга саларынчы. Анан деген вай такыр жана открепительный талон ана мындай деп киргизилген илгери элечи. Муну атайын жасашып атат да. Атайын жасап, анан ошонун эсегинде өтүп, анан ошого чуу чыгарса, мына ички күчтөр мамлекетибизди талкалаганга деп туруп шыто кылган атат да. Бул өзү чагымчылдыктын өзү булагы ушул партиялардан чыгып атат да. Марат Аманкуловдун айткандары анан ортодо дагы ушул сыяктуу маанай бар экен да, ошондой маанай кандай кесепетин тийгизиши мүмкүн? Ошого таянып алып, берки башка пикирди, мекенчилдиктин пикирин, акыл эстин пикирин укпай, анан өзүнүн жанакындай жеке ачкөз өзүмчүл саясатын жүргүзгөнгө, анан ары уланта бергенге шарт түзүлүшү мүмкүн да. Эгемендик алган жылдары ошол аябай элде мекенчилдик дух аябай күчтүү эле. Азыр дагы ошондой дух барбы элде? Байкалабы? Бар экен, учубуз куру эмес экен. Бирок ошолор көбөйүш керек да. Манас деген ыйык деп коебуз, Манас деген башкы китебиз деп коебуз. Ошо туура эле ошол деп коебуз. Бирок ошону терең окуп айтпайбызбы? Мына ошону терең окусак, ошонун баарын билсек, пикирлер чыгып атат. Алар мына бу Аманкулов менен Аттокуровчу, бул Манаска сүңгүгөн эмес, биздин эне тилибизге сүңгүгөн эмес, биздин тарыхыбызга сүңгүгөн эмес, биздин тарыхыбызды билбейт. Ошондон ооз учунан жанакындай пикирлерин айтып атат да. Сиздер менен Политклиника медиасынын шереп берүүсү болду. Бизде мейманда коомдук ишмер Ашар козгоошунун төрагасы Жумагазы Садыр уулу болду. Биз эгемендик маселеси тууралуу сөз кылдык. Программаны мен Айгүл Бакеева алып бардым. Саламатта калыңыздар.